Ассаламу алейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле Ош реклама каналы. Туғандар, бүгін 9 октябрь 2025 жыл мен сіздерге жерінің аянты 4 сотық болған ушундай толук бүт элек сатылуучу үй жөнүндө информация бермекчимин. Басы анан эсин номери азыр видеонун аягында сөз менен айтылат. Эсин номери экранда жазылып турат. Басын просто видеонун аягында айтам туғандар. Ушундай көрүнүштү көрүңүздөрбү? Келүү жолун эми түшүндүрө алайын, жүрүңүздөр. Мен турган жер туғандар бул Кара Суу базарына жакын эле жерде жайгашкан Тельман айылынын центринде турам. Шаар жактан келгениңиздерде Кара Суу базарына кыйла эле жетпей, сол тараптан мына Россия деген заправканы көрө аласыздар. Бул жер Тельмандын центри, билбегендер үчүн. Заправканын тушунда мына көчөгө кирип, түз жүрүп 14-көчөгө кирсеңиздер, сатылуучу үйүбүз жайгашкан. Туғандар, келүү жолун түшүндүргөнчө үйгө келдим. Сиздер мен айткан оң жактагы Шейх Чубак Ажы Жалилов көчөсүнө киресиздер дагы түз жүрүп келе бересиздер. Ушул мен айткан көчөнүн эле сол тарабында мына үй сатыкка чыгып аткан учуру. Баасы дагы жакшы бага коюлуп атат. Мындай арзан эмес, кымбат эмес, өтө сонун ба. Андыктан аракетти кылыңыздар. Жогору тарапка чыксаңыздар, ал жакта үйлөрдүн саны толтура, 5 кошкон эл. Үйдүн көчө тараптан көрүнүшү ушундай. Мына. Көрдүңүздөрбү? Сонун болуп турат. 4 тарабы тосулган. Варата коюлган. Жери 4 соток. Кызыл китеби бар. Коммуникация боюнча сүйлөй турган болсок, таза суу бар тугандар бул жерде. Мына кранттар орнотулуп турат. Көрүп атасыздарбы? Свет бар. Прожекторлор коюлган. Интернет, Wi-Fi келген. Мындайча айтканда керектүү бүт бардык условиялары бар экен. Үйдүн границасы ушул жерден башталат. Мына жакта варата, мына жакта 4 бөлмөлүү үйү. Эми жүрүңүздөр. Үйгө кирип, кенен шашылбай информация берейин. Нак акчага сатылат. Же болбосо, шаарда кимиңиздердин квартираңыздар болсо, эсине чалып, акчасын келишип, сүйлөшүп, алмашып алсаңыздар дагы болот экен. Же нак акчага сатылат, же квартирага алмашуу жолдору бар. Сүйлөшөсүздөр эси менен. Варатаны ачып, кирип келе бересиздер. Мына. Киргениңиздерде бир машина мына жерге койсоңуздар болот. Себеп дегенде жогору тарабы навес. Жери 4 соток, айттым. 4 тарабында пескоблок забору менен тосулган, сонун болуп. Мына жакта кошумча эшиги бар. Мына кенен болуп турат. Көрүп атасыздарбы? Пустой. Каллагандай кылып Кудай буйруса жайланышып аласыздар. Анан варатадан кирип солго бурулганда бул мен жанагы айткан 4 бөлмөлүү үйү. Кудай буйруса ал жагын өзүңүздөр каллагандай бул үйдү бүт көрүп аласыздар. Асты деле кенен, пустой, үй чочок, бүт бардын калгандай кылып аласыздар. Анан тугандар, мына жагында сырткы ажатканасы дагы бар. Үй границага салынган. Мындай көчөттөрдүн түрлөрү дагы эгилген. Жашыл зона кылып өзүңүздөр сонун кылып кийин бүт көрүп алсаңыздар болот. Мына кошуналар деле келип ушу үйдү сүрөткө тартат. Ошо тууган уруна көргөзөт окшойт. Так, эми ушул үйдүн биринчи комнатасынан баштайын. Йо, бисмилла, жүрүңүздөр. Светтери жок. Азыр үйдүн ичи сырты кумшубак болгон, электромонтаж бүткөн, айнек терезелери коюлган, черный потолок болгон тугандар. Көрдүңүздөрбү? Жакшы сонун болуп турат. Бул жер ошондо коридор болуп калат да. Мына жака коридор болот. Кийин мындай кылып туруп, бул жака мындай кылып туруп тосуп алсаңыздар болот. Коридор деле мындай бир как жилой катары болуп калат да, ошондочу. Ошону айтып коеюн да. Бул жагын саңыз эле болсаңыздар болот. Эми планировканы өзүңүздөр кийин бүтүрүп аласыздар. Анан стена кам кирпич тугандар. Ошону дагы айтып коюң дейт бул жакта эсиче. Себеп дегенде ошону чалып деле сурагандар көп болот экен. Ошол крышасы жабылган, черный потолок болгон, основной жумуштары бүткөрүлгөн деп айткандачы. Айнектер деле коюлуп калыптыр да уже. Мындай Г формасында түшкөн үй, түшүндүрө алдым тугандар. Лестница мына жактан, бул жактан. Жүрүңүздөр, мына жогору тарапка басып туруп, ошол жактан дагы бир үйдүн көрүнүшүн көргөзүп коеюн, ушунча болуп калды. Эми сиздер үчүн да тугандар бүт баардык нерсе. Колдон келишинче сиздер үчүн жакшы тартип көргөзүп берген аракет кылып атам.
лайктан басып койсоңуздар болот, колдоо иретинде. Көрдүңүздөрбү? Г формасында түшкөн үйлөрдүн бири. Жакшы, өтө жакшы. Эми баасын айтайын, канча дей турган болсоңуздар, баасы өтө сонун ба менимче. Себептенде билишимче бул жерде пустой участоктор эле 35-30 ушундай болуп атат да. Даже 40ка деле барып калса керек. Андыктан ушул үйдү колдон чарбай аракет кылып коюңуздар.